Ош обласы менен Талас обласында бүтүрүүчү кыздар жана балдар тоого эс алганып бараткан жеринен майы кызматкерлери тизгинин тартып кармады. Талас обласындагы үрөй учурган жол кырсыктан кимдер жаракат алганы белгилүү болду. Ошол оронгон кыз 1994-жылкы азыркы учурда дайынсыз болууда. Айсулуу Шамшиева. Ошол кызды көргөн билгендер болсо, төмөндөгү номерлерге кайрылып коюшуңуздарды суранабыз. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Мектебиңер кайсыда? Ош облусунда акыркы коңгуроо учурунда айдоочулук күбөлүгү жок. Окуучу унаа башкарып бара жаткан жеринен кармалды. Ноокат районунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан Көк Жар айылында Көк Жар инновациялык гимназиясынын 11-класстын окуучусу Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унааны айдап бара жатканы аныкталды. Натыйжада айдоочулук күбөлүк ала электиги такталып, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин негизинде административдик протокол түзүлдү. Автоунаа айып короого токтотулуп, окуучу жана анын ата-энеси боюнча материалдар Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн балдар менен иштөө инспекциясына өткөрүлүп берилди. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы ата-энелерге эскертет. Урматтуу ата-энелер, балдарыңыздардын коопсуздугу үчүн өзгөчө майрамдык күндөрү автоунаа башкарууга уруксат берүүдөн карманып, алардын кыймыл аракетине көзөмөлдү күчөтүңүздөр. Жашы жети элек балдардын унаа айдашы мыйзам бузуу болуп саналат жана кооптуу жагдайларга алып келиши мүмкүн. Ички иштер министрлиги жол кырсыгы боюнча видеодогу жаран ички иштер органдарынын кызматкери эмес. Социалдык тармактарда тарап жаткан жол транспорттук кырсык боюнча жердеги видеодо окуяга катышуучулар коопсуздук кызматынын кызматкери деп бирөөнү баса белгилешүүдө. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги расмий билдирет. Видеодо көрсөтүлгөн жаран ички иштер органдарына тиешеси жок. Текшерүүдө аныкталгандай, чыр-чатакка катышкандардын арасында Ички иштер министрлигинин өкүлү жок. Жарандарды коомчулукту адаштырууга жана укук коруу органдарына болгон ишенимди кетирүүгө алып келген жалган маалыматтарды таратуудан алыс болууга чакырат. Я Аджибеков Эрнест по поводу сегодняшнего инцидента, который произошел с неким Айбеком Улановым, где вышло мое видео, то, что я являюсь сотрудником СБ. Хочу опровергнуть то, что я не являюсь сотрудником службы безопасности, не являюсь сотрудником каких-либо силовых структур. Долгое время работаю в частной сфере. Был инцидент, который Айбек взял и вырезал момент. Пользуясь моментом, хотел его попросить, раз он выложил видео, пусть он выложит видео, которое бы началось сначала, и вы все поймете, в чем тут дело. Унаа кырсык жаракат алгандар ким экени аныкталды. Бүгүн 26 майда Талас районунун Кеңеш айылындагы унаа кырсыктан жабыр тарткандар Талас облустук Мамбетов атындагы ооруканага жеткирилген. Бул тууралуу дарыгерлер билдиришти. Маалыматка караганда аларга 3 бейтап түшкөн. Жабыр тарткандар 1985-жылы туулган аял башынан жаракат алган, акыреги сынган. Жана 2016-жылы туулган кыз башынан жаракат алган, 1987-жылы туулган аял киши бутунан жаракат алган. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Айсулуу Шамшиева дайынсыз болуп жатат. Бишкекте 1994-жылы туулган Айсулуу Шамшиева дайынсыз болуп изделип жатат. Бул тууралуу Ленин Риптен билдиришти. Маалыматка караганда ал 25 майда саат 19:20 чамасында Ала Тоо жаңы конушундагы үйдөн чыккан боюнча кайтып барган эмес. Сүрөттөгү жаранды көргөн бергендер болсо 0312 35 26 71 0705 450 553 0773 909 465 номерларына чалсаңар болот. Булак Серепкежи. Талас
Таластагы акыркы коңгуроодо бир катар унаа айдап жүргөн окуучулар кармалышты. Бүгүн 26 майда Таласта акыркы коңгуроо салтанаты учурунда айдоочулук күбөлүгү жок транспорт каражатын башкарып жүргөн окуучулары токтотулуп, унаалары айып короого киргизилди. Облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы жарыялаган видеодон окуучулар айдап жүргөн бир катар унаалары токтотулганын көрүүгө болот. Кайсы мектепте окуйсуз? Ташаркы Эсенбеков. Кантанчы класс? 9 класспы. Билесизби сизге мектепке барып жол кыймыл кызматкерлери түшүндүрүү иштерин жүргүзсөлө 26 майда акыркы коңгуроо учурунда машина айдаган болбойт, тем более сиз жашыңыз жетти элек айдоо күбөлүгүңүз жок. 26 май 2025 жыл Айтбатов районунун Бакаян айылынын 11 класс окуучулары айдоочулук күбөлүгү жок автоунаа башкарып жүргөнүнө кармалып айып короого киргизилди. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ушул балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталардын баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем. Мектебиңер кайсы деп? Биринчи класстын окуучулары экен да. Кайердин окуучулары экен булар, Кайсы жактын окуучулары? Мектебиңер кайерде деп? Жыл 26 май Ноқат районуна караштуу Кокжар айыл өкмөтү гимназия мектебинин 11-Б классынын окуучулары автоунаа башкарып жүргөн учурда айдоочулук күбөлүгү жок айып короого киргизилди. Ошондой эле ата-энесин күтүп отурабыз азыр. Ата-энеси келсе, окуучуларды ата-энесине тапшырып беребиз. 25 жыл 26 май Ноқат району мектеп окуучулары автоунаа айдап жүрүшкөн жеринен кармалышты. Авто короого кирип кетет, киргиздик машинасын.